Улантабыз достор, жана дагы бизге келген алгачкы коногубуз менен кубанычтуу түрдө тааныштырабыз. Кубанычтуу дегендин өзүнчө себеби бар. Ага азыр өзүңүздөр күбө болосуздар. Кыргыз киносу кинотеатрынын негиздөөчүсү, кинорежиссер Айбек Дайырбеков бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кутмандыктарыңыз менен кош келипсиз. Жакшы жаңылыгыңыз менен келиптирсиз. Азыр эле көрүп кеткендей. Ушул кыргыз киносу менен сиздер менен чогуу иштешип атабыз. Биз абдан кубанычтабыз. Айтыңызчы, ушул долбоор негизи элге керек беле учурда? Негизи ушул каналыңарга жетпей жүрдүк элек, бүгүн ошо Кудай буйруп келип калдык. Анан эми бул долбоор негизи эле керек да. Бул жалпы эле коомго керек. Жалпы эле мындай маданият кино кандай керек болсо, бул акцияда ошондой эле керек. Себеп дегенде биз классикага айланып калган кыргыз кинолор мыкты үлгүлөрүн көптөн бери көрсөтүп жүрөбүз. Ачылганыбызга 5 жыл болду. Ошо 5 жылдан бери бир топчол көрсөттүк. Акыркы жолу мисалы Айтматовдун жумалыгын өткөргөндө бир жуманын ичинде бир эле сеанстан коюп берип аттык. Ошо бир жуманын ичинде 1,5 миң окуучу келип көрүп кетти да. Көп учурда өзлөрү чалып сурашат, мектептен чалып сурашат, ушул эски кинолорду коюп бере аласыңарбы, жакшы сапатта депчи. Анан бул биз акция жок учурунда да көп көрсөтүп жүрөбүз. Анан эми биз өзү жаштар, кандай десем, атка жеңил тайга чак болгондуктан жанына өтүп барат эле кирип кетишет, студенттер тегеребизде көп ошолор көп келип турушат. Анан ошо улуу муундагы адамдар көп келсе дегенбиз да. Мен өзүмдүн ата энем деле мындай бир жылда 1-2 жыл атайын чыгынып барып көрбөсө, оңой менен кинотеатрга чыгышпайт да. Сөз түрдө оңой менен баары эле барышпайт. Анан кийин дагы баягы совет учурундагы кыргыз классикасына айланган кинолорду мынакей сиздер тартуулайсыздар окшойт. Себеби дегенде башка кинотеатрлардан мен мисалы көргөн эмесмин. Ошол эң негизги баягы фишка болсо керек акциянын. Ооба, биз жыл башталганда эле, жылда башталып электе эле былтыр күзүндө ошо кыргыз фильм менен бирге кеңешип, ошо көп чараларды өткөрөлү деп, анан негизи жайы бою жаштарга да, мектеп окуучуларына да көрсөтүп чыкмакпыз да. Анан ошо сааты бышыктыр келген окшойт бүгүнкү күнгө. Ошо бүгүн башталып отурат. Ооба, буйруса бүгүндөн баштап старт алат. Урматтуу туугандар, сиздер дагы ошо Facebook'та баракчабызга активдүү кирип катышып туруңуздар. Эмне болуп жатканын ошол жактан кабарлап турабыз. Анан кийин айтыңызчы, сиз өзүңүз кино жаатында жүрөсүз, көптөгөн кинолорду жаратасыз. Ушул кино жаатына эмнеден улам келип калдыңыз? Анан кыргыз киносу кинотеатрын ачканга эмне түрткү болду? Бул негизи эле кино тармагына келишим, кандай десем, башынан эле өзүм ушу көздөгөнүм ушул болчу да. Мен 3 жашыман баштап жомок айтчыкем, улуу байкелеримди отургузуп алып жомок айтып беришмен, көркөмдөп, ал өзүмдү аралаштырып, анан ошо университетте окуп жүргөн күндөн баштап ошо Домкедоодо иштеп калдым. Андан кийин клиптерди, мультфильмди тартып көрдүм, кыска метраждуу кинолорду тартып көрдүм. Анан чоң киного биринчи жолу 2006-жылы ошо Бос салкынга ассистент болуп суранып баргам. Ошондон бери ошо чоң киного аралашып келатам. Ал эми бул кинотеатрдын ачылып калыш себеби ошо 2009-2010 жылдары прокат кылып көргөнбүз да. Анан бизге азыр бүгүнкү күндө кыргызчага дубляждалбайт эмеспи? Анан биз ошо өзбек тасмасындагы дубляждап көргөнбүз, чогуу достору болуп. Анан ошо биз эсимде Манас кинотеатрында көрсөтүп жаткан ошол жерден суу тамып турчу да. Бүгүн сонун болуп турбайбы, ремонттолуп, ал кезде кинотеатрлар өзү аз эле. Анан биз аябай намызданганбыз да, эмне үчүн биз ошо кыргыздардын өзүнүн тасмасын Кыргызстанда Бишкек шаарыбызда жакшынакай кинотеатрда көрсөтө албайбыз депчи. Ошондуктан мындайча айтканда намыстан эле келип чыккан. Намыстан келип чыккан. Мындай ушундай элдин баары эле сиздей намыскөй болсо гана. Анан дагы ушундай бир жакшы долбоор менен иштеп атасыздар. Биз билгенден Карек деп аталат. 1 жаштан 17 жашка чейин болсо керек. Жок, 1 жаштан эмес, 6 жаштан. 6 жаштан. Эми 1 жаштан деп окуп калдык да. Биз 6 жаш десек, анысы деле ошо өткөндө Баткенде жүрсөк айтышты. Эмне үчүн 6 жашта? Менин уулум 3 жашта, 3 телефон менен тартып атпай бир нерселерди көрсөттү. Анан мындайча айтканда кайра ойлоп койдук. 3 жаштан деп койсок болот беле депчи. Анан туура эле го дейм. 6 жаштан ошо 17 жашка чейинки балдар үчүн. Кандай иштеп ал иш-чара? Ушул иш-чарадан сиздердин максат ушу кино жаатына шыгы болгон балдарды тандап чыгыш керек окшойт. Биздин түшүнүгүбүз боюнча. Ооба, негизи эле Кыргызстанда мындай кесипке багыт берүү бизде кичине мындай өтө жакшы эмес да. Муну немеден байкасаңыздар болот. Мисалы, көп кишилер диплом алып алып, адиси боюнча, кесиби боюнча иштешпейт да. Ушу кино тармагында деле режиссерлор, актерлор абдан көп да. Себеп дегенде
университетке тапшырып атканда экономикага же кайсыл факультет мода болот ошол жака тапшырып коюшат, ата энелери туугандар же өзү деле элдери ошол жака кетип калат, анан бүтүп алып кайра ойлонот да, мындай аң сезим кирип калгандан кийин 23-25 жашка келгенде чото бул мага жакпайт окшойт, мен башка кесипте иштегим келет, анан башка кесип тандап кетип атышпайбы. Анан биз ошол келечекте режиссер боло турган, актер боло турган, оператор боло турган, келечекте мен кинода иштейм деген балдарга мындай шарт түзүп берсек, эртерээк өзүлөрүн тандап алгангачы. Бул дагы бүгүн эртең көп деле билинбесе керек, бирок 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан кийин бул өзүн Кыргызстандын маданиятына, ошо кино тармагына чоң жардам көрсөтөт го дейм. Таланттар көп эле болот. Таланттар көп. Балдардын катышуусу кандай болуп атат? Чалгандар абдан көп болуп атат. Ал эми дедлайн деп коет, акыркы күн кинофестиваль кинолорду кабыл алуу күнү бул 15 октябрь. Дагы 1,5 айдан көп убакыт бар, бирок 2 тасма келип түштү. Бул абдан жакшы жөрөлгө, себеп дегенде режиссерлордун баардыгы эртең бүтөт деген күнү алып келип беришет да, башка фестивалдардачы. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Аябай жакшы, жагымдуу маек болду. Баардык кылып аткан жумушуңуздар ишке ашсын, буюрса, ойлогон максаттарыңыздар ишке ашсын. Жана бул долбоорубуздун өмүрү узун болсун. Келип берениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат.